Саламатсыздарбы? Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Здравствуй, Кыргызстан. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить Национальный государственный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова с замечательным юбилеем. 85 лет – это эпоха, это уже история. Знаете, что бы ни происходило, какие бы тяжелые времена ни были, тем не менее, нужно всегда помнить, что искусство вечно. Помните, как у Булгакова? Рукописи не горят. Творите искусство, занимайтесь делом. И не унывайте никогда. Помните, что ваше искусство очень и очень нужно. Вот это самое главное помните. Удачи вам, здоровья, сил и терпения. Искренне ваш Сергей Безруков и Московский губернский театр. Надеюсь, до встречи. Так, мен эми суроого жооп кылып Текебаев жөнүндө маалыматты дагы толуктап коюш керек болуп калды. Анткени сурагандар көп болуп атпайбы? Сот не болуп бүттү бая күнү деп. Кечээ сот болгон жок. Текебаев дагы борбордук шайлоо комиссиясы да сотко келген жок. Судья Досмамбетова сотту 23 ноябрга жылдырып койду. Анан эми бул жерде бул ушундай эле болмок негизичи. Ожидаемый нерсе болчу, себеби башынан сүйлөшүлгөн иш болгондон кийин бул аягына чейин ушундай болот. Текебаев мандатка жармашкан жери жок. Мыйзамсыз экенин өзү билет. Шайылдабекова экөө башынан эле сүйлөшүп, Шайылдабекова ушу мандатты берип атканда мыйзамсыз экенин билип туруп берген. Сот менен сот аркылуу талашып, тартышып, далилдеп келгиче убакыт өтөт, жаңы шайлоо болуп калат. Андан кийин уже мейли миллион жолу соттошо берсин деген эле негизде бул ишти уюштурушкан. Эми мына азыр билинип отурат, мага да маалымат кылып айтышты. Административдик соттун төрайымы Досмамбетова Чолпон моңголдордун өзү карап атат. Бул киши менен деле сүйлөшүп калганы көрүнүп эле калды, себеби соттук отурумду бул мынчалык аралыкка мындай көп жылдырбайт да. Анан 23 ноябрга чейин жылдырып койду. Эмнеге мынча узакка жылдырып койдуңуз десем, аларга кабарланып убагында аларга кат жетиш керек, аларга айтылышы керек дейт. Эми азыркы заманда биз аларга кат жөө жеткирбейт го. Электрондук почта менен айтып койсо болот, же повестканы берип койсо жеткирип бермекмин. Демек бул жерде судья эжекебиз менен да сүйлөшүп ишти бышырып коюшкан. Ошол повестканы мага берип койсо деле жеткирип бермекмин. Демек 23-үндө предварительный слушаниесі араң болсо биринчи жолу. Анан Текебаевдин адвокаты келип иш менен таанышабыз деп дагы бир жумага жылдырса, анан борбордук башкаруу шайлоо комиссиясы дагы бир өтүнүч келтирип, аны обжаловать этебиз деп шаардык сотко беришсе, ошентип чоюла берет, эптеп жаска жеткиришет, анан жасындан кийин тиги Текебаев соттошо бергиле деп кол булгап кете берет. Мага уже бүтүрчү ишимди бүтүрүп алдым деп. Мындай административдик иштер ылдам тез каралышы керек болчу. Ошол. Анан экинчи себептен суроолорду берип жазгандар да көп болуп атат. Сен бирөөнүн заказын аткарып атасың, анан садырдын кишисиң, анан садыр өзү мыйзамдуу экен деп эле. Эл журт, мен Садыр Жапаровдун Садыр дейбизби, Саке дейбизби иши азыркы президенттин милдетин аткарып аткан Садыр Жапаровдун мен баягы ал кишини колдогон адамдардын биримин, бирок бул жерде мындай болуп атат да. Туура мен ишти сотко бергенден кийин эң биринчи эле ошол Садыр Жапаровду колдогон адамдарга кайрылдым. Ошо жардам бере берсем, тескерисинче ошол жактан биринчи мага кой, ансыз деле кыбыр эткендин баарын Садыр Нуркожоевичтен көрүп атышат. Көчөдөн таш кулап кетсе деле мына Садыр Жапаровдун кишилери деп эле неметип атат. Ошон үчүн азыр мунун баарын Садыр Жапаровдон көрөт деп эң биринчи мага ошол жактан отказ берген. Текебаевге эмне болуп каршы болуп калдым? Бул 5-6 октябрда Атамбаев экөө биригип алганына бул бир болду. Анан мен аябай кыжырымды келтирген нерсе бул жана Дастан Бекешев менен Жанар Акаев биригип алып барып площадьда сүйлөп, анан Дастан Бекешев жана өзүнүн тар чөйрөдө Атамекен с нами союзник деген сөзүн аябай териктим да. Анан атамекенчилердин тааныштарым көп даякта, мен канча жылдан бери чогуу жүрүп неметип алар менен байланышып иштешип көрдүм. Айтсам,
укчу немеси жок, саясатта ушундай боло берет, сен анын тиги баягы ар кимдин эле бир жерин чукуганын жакшы көрөсүң, эми сен Текебаев калдыбы дейт. Текебаевдин аркын чукуй элекмин мен. Чукуган андай эмес, мындай болот деп барып туруп сотко берип койдум. Бул төкө башталышы, мына текенин терисин мондай сыйрамда мындай кылып жаям. Бул Текебаев 92-жылдан бери көп ишканаларды менчиктеширүүсүнө катышыптыр. Канчасын кымырып, канчасын колуна чаптап алган. Эми аны уксаңар жүрөгүңөр түшөт. Анан баягы сен заказ кылып койгон акча, эми аны өзүңөрдүн ыйманыңарга койдум, мен актанмак белем. Аны кыяматта көрүшөбүз. Бирок мен жеке позициям, жеке жиним келип ушул Атамбаев менен Дастанбеков мени каматты, Текебаевдин өзүн каматты. Канча жамандашты. Дастанбеков Текебаевди канча жамандады. Текебаевдин күнөөсү болбосо камалбайт эле деп эле укмуш сүйлөдү эле. Анан ушу бирикчи кишиси ушулбу? Текебаевдин намыс жок экен, ошол. Анан эми Садыр Жапаров өзү мыйзамдуу экен дейт. Тиги түрмөдөн чыгып келе премьер-министр болуп алды, анан бийликке келип алды дейт. Мына мен ар бир видеомдо айтып атам. Баарыңарда телефон бар, интернетке киргенди билебиз. Конституция Кыргызской Республики деп да бир жол жазгыла дагы, ошол Конституциянын 79-статьясынын 1-бөлүгүн карагыла. Мыйзам чыгаруу демилгеси эң биринчи элде 10 000 адам мыйзам чыгарууга укуктуу. Андан кийин депутатта экинчисинде, үчүнчүсүндө өкмөттө мыйзам чыгаруу укугу бар. Мен азыркы күнү Садыр Нуркожоевичти түшүнбөй турам, эмне үчүн эле бул депутаттарга күнү түшүп эле коркуп атканынчы. Анткени азыр ар бир 10 000 кишиден кол чогултуп, каалаган мыйзамды парламенттен өткөрүп, кабыл алдырып койсо болот. Ошол эле закон о иллюстрации, ошол эле жана шайлоону немесин күнүн аныктоо боюнча элге чечтирип койсо болмок. Ошону бул Садыр Нуркожоевке жакын адамдар айтып койсоңуздар. Мына Конституциянын 79 статьясынын 1-бөлүгүндө жазылып турат. 10 000 адам мыйзам чыгарууга укуктуу деп. Мыйзам чыгаруу демилгесин көтөрүүгө укуктуу деп. Ошондуктан ушул статьяны пайдаланып, ушул Конституциянын негизинде эле бүтүрүп койсо болот. Анан ары сүйрөп, бери сүйрөп саясий оюн кыла бергендин кажети канча. Анда Садыр Нуркожоевдин өзүнүн кадыр баркы кете баштайт. Эгер минтип улам эскилерди эле бийликке коюп, анан ичара келишип сүйлөшө берсе, Текебаев экөө да азыр мына компромисске келишти дейт. Эми келе берсин, эми элдин тынчтыгы үчүн келишет да. Эми чатак чыгып кетпесин деп. Бирок жанагы 79 Конституциянын 79 статьясы Садыр Нуркожоевке толук мүмкүндүк берет элдин талабы менен иш алып кеткенге. Элге ишенип, элге таянса эле уттурбайт. Тиги компромисске келип, буга компромисске келсе, өзгөчө Текебаевке компромисске келип ишенсе, анда сөздүн ачыгы Текебаев сайга аркандап кетет. Ал 30 жылдан бери далайды көргөн карт бөрү, ал капталын жеген карт бөрү, ал Садыр Байкебиздеги кишинин 80-ин уже сайга аркандап көнгөн киши. Качанкы Текебаев бул, жер каймактагандагы эле Текебаев. Текебаев саясатта бакылдап эл үчүндө бакырып жүргөндө мен 15-теги бала элем, мен азыр 45-ке чыктым. Өлкө өсөт, өлкө мындай кылсак өлкө өсөт. Мени Акаевди кулатсак эле өсөбүз дедим. Аны кулатып бердик, өспөдүк, өзү эле өсүп атат. Бакиев кулап кетсе эле биз өсөбүз дедик, анда деле өспөдүк. Текебаев эле ресторандарды менчикке чыгарып эле өзү эле өсүп атат. Анан бул жерде ойго келет экенсиң, бул маселе бул бийликте эмес, биринчи ошо бийликти сүскүлөп жүргөн текеде бир бала бар окшойт депчи. Эми мындан аркы саясатта текеси жок өткөрсөк өнүгүп кетербиз. Ошол кимге катуу тийсе кечирип койгула. Мен айтарым ушул.